Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак келип бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы клеткалардын көбөйүүсү, митоз жана мейоз деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер клетканын көбөйүшү жана анын түрлөрү, ошондой эле митоз жана анын фазалары, мейоз жана анын фазалары, ошондой эле митоз менен мейоздун окшоштуктары жана айырмачылыктары тууралуу окуп үйрөнүп аласыңар. Эсиңерде болсо, силер өткөн сабактарда клетканын түзүлүшү, клеткадагы жүргөн тиричилик процесстерине токтолуп өткөн элеңер, бүгүн кеп кезеги ушул клетканын көбөйүшүнө келип жетти. Клетка кантип көбөйөт деген суроо туулса, анда сабакка жакшылап тыңдап отурсаңар болот. Сөз башынан болсун. Клетка бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Мынакей алдыңарда жаныбардын клеткасы турат. Бир клетка ичкерип келип, мынтип экиге бөлүнөт дагы. Жаңы жаш эки клетка энелик клетканын копиясы же окшошу болот. Ушул процесс кандайча жүрөт? Анда назар салалы. Аны билүү үчүн биз адегенде клеткалык циклга кайрылып көрөбүз. Клеткалык цикл деген эмне эле? Эске салып көрөлүчү. Бул клетка бөлүнүп баштагандан тартып, кезектеги бөлүнүүсү башталганга чейинки клетканын өмүрү. Ушул клеткалык циклдын 5-10% митоз түзсө, ал эми калган 90-95%-ын интерфаза түзөт. Интерфаза деген эмне? Интерфаза бул клетканын бөлүнүп бүткөндөн тартып, кезектеги бөлүнүүсү башталганга чейинки мезгилди айтабыз. Клетка бул мезгилде өтө активдүү болот, себеби кезектеги бөлүнүүгө даярданат. Мында биз 3 мезгилди ажыратабыз. G1 же болсо синтезге чейинки мезгил, S же синтездик мезгил, G2 же болбосо синтезден кийинки мезгил. Кайсыл синтез жөнүндө кеп болуп атат? Аны карап көрөлү. G1-де матрицалык РНК, ТРНК, РРНК жана белоктун биосинтездери жүрөт. Ал эми синтездик мезгилде бул репликация же ДНКнын экеселениши жүрөт. Демек, ДНКнын экеселениши бул синтездик мезгилди түзөт экен. Ал эми постсинтездик мезгил же болсо синтезден кийинки мезгилде негизинен АТФ синтезделет же болсо энергиянын булагы болгон АТФтер камдалып топтолот. Андан кийин клетка бөлүнүүгө даяр болот дагы. Митоз маалында клетка тек гана бөлүнүү менен алек болуп калат. Клетканын бөлүнүшүнүн 3 жолу бар. Митоз, амитоз жана мейоз. Митоз бул клетканын бөлүнүшүнүн кыйыр түрү. Мында бир клеткадан 2 клетка пайда болот. Дененин клеткалары же сомалык клеткалар дал ушул митоз жолу менен көбөйөт. Мында энелик клеткадан жаңы жаш 2 клетка пайда болот. Хромосомалык жийини боюнча ошол энелик клетканын копиясы же болсо өзүндөй болот. Ал эми амитоз, митоз эмес деп түстөн түз которулат. Биологияда А деген тамга бул таңгыч мааниге ээ. Мында көрүп турасыңар сүрөтүндө эле. Мында клетка өзү бөлүнбөй, а ядросу бөлүнүп. Керек болсо хромосомалары экеселенип, 3 эселенип кала бериши мүмкүн. Демек, мындай жол менен карыган, ооруган клеткалар көбөйөт. Ошондой эле өзгөчө сүт эмүүчүлөрдүн түйүлдүк кабынын клеткалары да ушундай жол менен көбөйөт. Ал эми мейоз жолу. Бул жол менен жыныс клеткалар, гаметалар көбөйөт. Мында бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Эми ушулар кандайча жүрөт, ар бирине бирден токтололу. Адегенде биз клетканын бөлүнүшүнүн митозуна кайрылалы. Митоз жол менен дененин же сомалык клеткалар көбөйөт дедик. Бул өз ара ичинен 4 фазага бөлүнөт. Профаза, метафаза, анафаза жана телофаза. Адегенде профазада эмне жүрө тургандыгын карап көрөлү. Мынакей бул дененин же сомалык клеткалар. Профазага чейин хромосомалар жип абалында болгон. Ал эми профазада алар спиралдашып, топтошуп, даана көрүнүп калат. Клетканын ядросунун кабы жоюлат дагы. Демек, хромосомалар цитоплазмада эркин жайгашып калат экен. Жана центриолдордон же клеткалык борборлор клетканын эки
уюлуна барат дагы, ал жерден бөлүнүүнүн өрмөк жиптери чыга баштайт. Метафазада ошол жипчилер келип хромосомалардын кинотохорлоруна келип бекийт дагы. Хромосомалар ушул экватордук тегиздик боюнча клетканын ортосуна жайгашат. Митоздук жипчилер анын кинотохорлоруна келип бекийт. Бул жерде көрүп турасыңар, ар бир хромосома 2 хроматиттүү болуп турат. Демек, ушул жерде ар бир хроматиттин кинотохорлоруна келип жипчелерин бекийт, метафаза бүтөт, андан кийин анафаза башталат. Анафазада ушул хромосоманын хроматиттерин 2 уюлга митоздук жипчелер тартып кетет. Тартып кетип 2 уюлга жеткенде анафаза бүтөт. Ушул фазалардын ичинен эң кыскасы анафаза болуп эсептелинет. Эми хромосомалар 1 хроматиттүү болуп калды, көрүп турасыңарбы? Андан кийин телофаза болот. Телофазада баягы профазада жүргөн процесстердин баардыгы тескерисинен кайталанат. Же болбосо ядронун кабы кайрадан пайда болот, ядро калыптанат, хромосомалар кайрадан спиралы жанып, мындай жипче абалына өтөт дагы. Андан кийин цитокинез жүрөт, же болбосо клетка калыптанат. Мисалы, жаныбардын клеткасы болсо, клетка ийилип келип, мынтип экиге бөлүнөт. Бир клеткадан 2 клетка пайда болот. Ал эми өсүмдүктөрдүн клеткасы болсо, клетканын ортосунда тоскоол пайда болот дагы, бир клетканы 2ге бөлүп коет. Ошентип пайда болгон 2 клетка диплоидтик хромосомалык жыйында болот. Булар ийнелик клетканын копиясы деп айттым. Мынакей балдар, биз жогоруда митоз процессин сүрөттөрдүн жардамы менен түшүнгөнгө аракет жасадык. Эми ушул процесстер силерге түшүнүксүз болгон болсо, анда төмөндөгү видео тасмага жакшылап көңүл бөлүп отурсаңар болот. Митоз жолу менен дененин клеткалары көбөйөт дедик. Мынакей бул кадимки электрондук микроскоптон көрүнүшү. Клеткалар бөлүнүп атат, хромосомалар тең экиге бөлүнүп, бир клеткадан 2 клетка пайда болуп атат. Ушул процесс кандайча жүрөт? Профазада дегенде мынтип хромосомалар жипче абалынан спиралдашып, жооноюп көрүнүп калат дедик микроскоптон. Андан кийин ушул митоздук жипчелер өсө баштайт, 2 уюлга 2 центриол жөнөйт, жана ядронун кабы жоюлат дагы, хромосомалар мынтип цитоплазмада эркин жайгашып калат. Кийинки этап бул метафаза. Метафазада ушул хромосомалар ар бири 2 хроматиттүү дедик. Ушул жерде кинотохорлоруна келип, митоздук жипчелер бекийт. Алар мынтип метафазалык пластинканы түзүп калат дагы. Клетканын дал ортосуна мынтип тизилишет. Ушул маалда хромосомаларды фотографиялап, сүрөтүн тартып алат. Андан кийин анафаза башталат. Анафазада хромосомаларды 2 уюлга тартып кетет. 2 уюлга жеткенде анафаза бүтөт. Мынакей көрүп турасыңар, хромосомаларды 2ге ажыратып кетти. 2 хроматитти, демек муну биз 1 хроматиттүү хромосома болуп калды, көрүп турасыңарбы? Андан кийинки 4-үнчү фаза башталат. 4-үнчү фаза бул телофаза деп аталат. Телофазада, профазада жүргөн процесстер тескерисинен кайталанат. Мында кандайча процесстер жүрөт? Көрүп турасыңар, хромосомалардын спиралы жанат дагы, алар жипче абалына келип калды. Ядронун кабы калыбына келди. Ядрочо, ядро ширеси калыбына келди. Ошентип бир клеткадан 2 клетка пайда болуу алдында турат. Андан кийин цитокинез жүрөт телофазадан кийин. Жаныбарлардын клеткасында мынтип ал ийилип келет дагы, бир клеткадан 2 клетка пайда болуп калат. Пайда болгон клеткалар диплоидтик хромосомалык жыйынды кармап жүрөт. Ал эми өсүмдүктөрдө болсо, булардын ортосунда тоскоол пайда болот деп айттык. Эми андан ары биз мейозго кайрылалы. Мейоз менен гаметалар, же болбосо жыныс клеткалары көбөйөт дедик. Мейоз удаа өтүүчү 2 бөлүнүүдөн турат. Бул мейоз 1 жана мейоз 2 деп коебуз. Ар бири жана митоз сыяктуу фазалардан турат. Мейоз 1, профаза 1, метафаза 1, анафаза 1, телофаза 1 деп бөлөбүз. Ал эми мейоз 2 дагы профаза 2, метафаза 2, анафаза 2, телофаза 2 деп бөлөбүз. Демек, мейоздун натыйжасында бир клеткадан 4 клетка пайда болот да, пайда болгон клеткалар гаплоидтик хромосомалык жыйынды кармап жүрөт. Анын формуласын биз n = 23 деп айтабыз. Бул жыныс клеткаларынын хромосомалык жыйыны кийин уруктануу маалында калыбына келет да, зиготада алар диплоидтик хромосомалык жыйын болуп толукталып калат. Эми биз ушунун четинен карайлы, дегенде мейоздун биринчи бөлүнүүсүнө профаза 1ге кайрылалы. Мында көрүп турасыңар, хромосомалар спиралдашып, даана көрүнүп калат экен, ядронун кабы жоюлат. Мынакей ушул маалда гомологиялык окшош хромосомалардын ортосунда конъюгация процесси жүрөт, же болбосо окшош хромосомалар мынтип бири-бирине кыналышып биригет.
Андан соң кроссинговер жүрөт. Муну мен төмөндө жакшылап көрсөтүп коеюн. Мынакей конюгация процесси бул гомологиялык хромосомалардын бири-бирине кыналышуусу. Андан кийин кроссинговер жүрөт дедик. Окшош участоктор боюнча алмашат. Мынакей бул маалда гендердин комбинациясы өзгөрүлөт, башкача айтканда рекомбинация жүрөт. Демек бул кроссинговер кубулушу жаратылышта өтө зор мааниге ээ. Себеби мунун натыйжасында жаратылышта жаңы тукум кылган өзгөргүчтүктөр пайда болот. Өз кезегинде ал тирүү организмдин белгилүү бир чөйрөдө ыңгайланышып жашап кетишине зор мүмкүнчүлүк түзөт. Андан ары эмне болот? Андан ары прометафазага кайрылалы. Мынакей жипчелер эки уюлдан келе жаткандыгын көрүп турасыңар. Бул бөлүнүүнүн өрмөк жипчеси деп аталат. Андан кийин ушул жерде мен хромосомага силердин көңүлүңөрдү бургум келип атат. Ушул жерде гомологиялык эки хромосома биригип конюгацияланат деп эдик беле. Мынакей ушул гомологиялык хромосомаларга келип бекиген жипчелерге көңүл бөлгүлөчү. Мынакей биринчи жипче бул сол тарабынан бекип атат, ал эми оң тарабындагы жипче болсо артындагы экинчи хромосомага бекип атат. Көрүп атасыңарбы кинотохоруна? Демек бул мейоздун негизги өзгөчөлүгү болуп эсептелинет. Ал эми митоздо болсо ал мындай болгон. Көрүп турасыңарбы? Мынакей түгөй хроматидтердин ар бирине эки жагынан келип митоздук жипчелер бекиген. Демек айырмасы ушунда. Андан ары эмне болот? Андан ары кадам таштайлы. Андан ары метафаза бирге өтөлү. Метафазада ушул эки центриолдон келген жипчелер келип, мынакей ушул гомологиялык хромосомалардын кинотохорлоруна келип бекитеткен дагы. Бул жерде метафазалык пластинка пайда болот дедик. Ушул маалда хромосомалар клетканын дал ортосуна келип калат дагы. Аларды фотографиялап, сүрөттөрүн тартып, кариотиптерин чыгарып алышат окумуштуулар. Андан ары кийинки фаза анафазага өтөт. Анафаза өтө кыска фаза, бирок айырмасын көрүп турасыңар, эки уюлга тартылып кеткен хромосомалар эки хроматидтүү болуп атат. Демек эки уюлга тартылып кетет. Андан кийин телофаза башталат. Мында бир клеткадан эки клетка пайда болуп, цитокинез жүрөт дагы. Аягында мынтип эки клетка пайда болуп калды. Профазада процесстер телофазада кайрадан тескерисинен жүрөт. Андан кийин профаза 2 башталат. Мында баягы спиралы жаңган хромосомалар кайрадан спиралдашып дагана көрүнүп калды, ядро жоюлуп кетти, хромосомалар цитоплазмага эркин жайгашып калды. Андан кийин метафазада көрүп турасыңар, алар метафазалык пластинканы пайда кылып, экватордук тегиздик боюнча жайгашты. Бирок ушул жердеги кинотохорлоруна келип бекиген жипчеге жакшылап көңүл бөлгүлө. Мынакей жипчелер келип бекип атат, эки хроматидтүү хромосоманын эки жак капталына бекип атат. Көрүп атасыңарбы? Андан ары эмне болот? Андан ары анафаза 2 башталат. Эки уюлдан келген жипчелер хромосомаларды эки уюлга тартып кетет. Мында эки уюлга бир хроматидтүү хромосомалар тартылат. Жана биринчи этабында эки хроматидтүү хромосомалар тартылбады беле. Демек, бул жерде болсо бир хроматидтүү хромосомалар тартылып атат, бирок митоздун айырмачылыгы рекомбинацияланган хромосомалар генине жакшылап көңүл бөлүп койгула, себеби кроссинговер процесси жүрбөдү. Бул кийинки фаза телофаза 2. Мында бир клеткадан 4 клетка пайда болуп атат. Аягында көрүп турасыңар, жана профазадагы жүргөн процесстер тескерисинен кайталанат. Хромосомалары деспиралдашат, же болбосо спиралы кетип, жипче абалына өтөт, ядро калыбына келет, цитокинез жүрөт дагы. Ошентип 4 клетка пайда болду. Пайда болгон клеткалар гаплоиддик хромосомалык жыйындагы клеткалар болуп эсептелинет. Дал ушул жол менен жыныс клеткалары пайда болот, бирок пайда болгон жыныс клеткалары эркек организм менен ургаачы организмдин жыныс клеткалары айырмалуу. Биз билебиз, пайда болгон 4 клеткадан кийин эркектик жыныс клеткасы сперматозоид 4 тең эле пайда болот. Ал эми ургаачылык жыныс клеткасы болгон жумуртка клеткасы 3 багыттоочу денече болуп калат, бирөөнөн гана жумуртка клеткасы калыптанат. Эми биз ушул процессти жандуу карап көрөлү. Мейоз жол менен жыныс клеткалары көбөйөт дедик. Мейоз удаа өтүүчү эки бөлүнүүдөн жүрөт. Адегенде биринчисинде профазада гомологиялык хромосомалардын кыналышуусу же конюгациясы жүрөт дедик. Мынакей окшош хромосомалар мынтип бири-бирине жакындап келет дагы. Андан кийин кроссинговер кылушу жүрөт. Мында окшош участоктор менен алмашат дедик. Гендер рекомбинацияланат. Бул өз кезегинде ушул тукум куучу өзгөргүчтүктүн пайда болушунун негизин түзөт. Ошондуктан жана бир туугандарда бири-бирине окшошпойт да, ар бир эле ата энеден пайда болгон бир туугандар улам гендери
рекомбинациялоонун натыйжасында бири-бирине окшошпой калат. Мынакей хромосомалар кандайча өзгөрүлүп калгандыгын көрүп турасыңар Красин-Говер процессинен кийин. Андан ары эмне болот? Андан кийин 2 ыйлга центриолдор тартылат, ядронун кабы жоюлду. Демек жипчелер келип ушул кинотохорлордун ар бир хромосомага бекийт, экватордук тегиздик боюнча жайгашат дагы. Андан кийин анафаза башталат. Метафазадан кийин анафаза ушул 2 ыйлга барып хромосомалар жеткенден кийин бүтөт. Андан кийин телофаза башталат. Бир клеткадан 2 клетка пайда болду, ядро калыптанды. Андан кийин миоз 2 башталат. Кайрадан профазадагы процесстери жүрөт. Мынакей ядро жоюлуп кетти, хромосомаларга жипчелер келе баштады. Метафазасында ага бекиди, бирок айырмасы жана айткам, ар бир хроматидке кинотохоруна келип бекийт. Андан кийин анафазада бир хроматидтүү хромосоманы 2 ыйлга тартып кетет. Аягына жеткенден кийин анафаза бүтөт. Андан кийин телофаза башталат дагы. Бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Пайда болгон клеткалар гаплоиддик хромосомалык жыйында болот. Бул жол менен жыныс клеткалары пайда болот. Булардын орду кийин уруктанууда кайра диплоиддик хромосомалык жыйын толукталат деп айттык. Эми биз силер менен митоз менен миозду салыштырып көрөлү. Ал үчүн силер үйдө мындай диаграмма түзгүлө. Бир жагына митоз, экинчи жагына миоз дейсиңер да, экөөнүн бириккен жерине плюс деп белгилейсиңер. Кошуу белгисин коесуңар. Үйдөн митоз миоздон эмнеси менен айырмаланат? Миоз митоздон эмнеси менен айырмаланат? 2 капталына жазасыңар. Ал эми ортосунда кошуу белгиси турган жерге митоз менен миоздун окшоштуктарын жазсаңар болот. Мынакей балдар, биз бир топ маалыматтарга ээ болдук. Жогоруда айтылган маалыматты эске салып алуу үчүн суроого кайрылалы. Кеп кезеги суроодо болсун. Төмөндөгү клеткалардын кайсынысы миоз жолу менен көбөйөт? Боор клеткаларыбы, жатындын керегесинин клеткаларыбы, же гаметаларыбы, же түйүлдүктүн сомалык клеткаларыбы? Ойлонуп көрөлү. Төмөндөгү клеткалардын кайсынысы миоз жолу менен көбөйөт деп ойлойсуңар? Боор клеткалары, жатын керегесинин клеткалары, гаметалар, түйүлдүктүн сомалык клеткалары деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү. Анда туура жоопко кайрылалы. Бул гаметалар экен. Биз жогоруда айтпадыкпы, жыныс клеткалары ушул миоз жолу менен көбөйөт деп. Ал эми жыныс клеткаларын биз гаметалар деп атап коебуз. Кийинки суроого көңүл бөлөлү. Красин-Говердин биологиялык мааниси эмнеде? Мен жогоруда кайра-кайра айтып өттүм биологиялык маанисин. Анда жоопторго кайрылалы. Асы гендердин жаңы комбинациясынын көбөйүшүнө алып келет. Бсы мутациянын көбөйүшү жүрөт. Всы мутациянын саны азаят деген жооптор болду. Эми силерге тапшырма. Ушул жогорудагы жооптордун кайсынысы ашыкча деп ойлойсуңар? Башкача айтканда, Красин-Говердин биологиялык маанисине туура келбеген жооп кайсыл болуп эсептелинет? Жооп берип көрөлү. Биринчиси Бсы, экинчиси Асы, үчүнчүсү Всы, төртүнчүсү Асы жана Бсы деген жооптор болду. Ойлонуп, жакшылап туруп жооп берип көрөлү. Мен суроону дагы бир жолу кайталап түшүндүрүп кетейин. Красин-Говердин биологиялык мааниси эмнеде? Красин-Говер деген эмнеле? Бул гомологиялык хромосомалар окшош участоктор менен алмашат дагы, гендердин рекомбинациясы жүрөт деп айтканбыз. Мынакей ушунун биологиялык мааниси эмнеде? Гендердин жаңы комбинациясынын көбөйүшүнө алып келет, мутациянын көбөйүшү жүрөт, мутациянын саны азаят деген жооптор болду. Ушул жогорудагы жооптордун кайсынысы ашыкча экендигин табабыз. Бсыбы, Асыбы, Всыбы же Асы менен Бсы ашыкчабы? Туура жоопко кайрылалы. Туура жообу бул мутациянын санын азайтат деген жооп туура эмес. Башкача айтканда, Красин-Говердин биологиялык мааниси бул гендердин жаңы комбинациясынын көбөйүшүнө алып келет. Ал өз кезегинде тукум кууган өзгөргүчтүккө алып келет дегенбиз. Демек тукум кууган өзгөргүчтүк бул мутация болуп эсептелинет. Ошондуктан мутациянын көбөйүшү дагы жүрөт экен. Эми биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп өтөлү. Митоз. Гректин митоз жип деген сөзүнөн алынган. Клетканын кыйыр бөлүнүшү митоз жолу менен дененин клеткалары же сомалык клеткалар бөлүнөт дедик. Бир клеткадан 2 клетка пайда болот. Пайда болгон клеткалар диплоиддик хромосомалык жыйында. Митоз. Таңгыч мааниге ээ дедик. Митоз жип демек
түз бөлүнүү, клетканын түз бөлүнүшү бул жол менен карыган, ооруган клеткалар көбөйөт. Мында клетка өзү бөлүнбөй, ядролору бөлүнүп, көп ядролуу, 2-3 ядролуу клеткада болуп калышы мүмкүн. А митоз жол менен көбөйгөндөн кийин клеткалар андан ары митоз жол менен көбөйбөйт. Мейоз бул азаюу дегенди түшүндүрөт. Эмне себептен? Бул клетканын редукциялык бөлүнүшү. Себеби хромосомалардын саны 2 эсе азайып атат. Мында 1 клеткадан 4 клетка пайда болот. Бул жол менен жыныс клеткалары көбөйөт. Конъюгация гомологиялык хромосомалардын кыналуу процесси. Кроссинговер конъюгация убагында гомологиялык хромосомалардын гендери менен орун алмашуусу же кайчылашуу кубулушу. Мынакей балдар, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле клетканын бөлүнүшү, митоз, мейоз, амитоз жана алардын жүрүшү, фазалары тууралуу бир топ маалыматтарга ээ болдуңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.